Дүйнөлүк карантинди 2 жылга созуу зарылдыгы жаралышы ыктымал. Илимпөздөр пандемияны көзөмөлгө алуу үчүн бир жолку карантин жетишсиз деген жыйынтыкка келишкен. Алар коронавирустун экинчи этабы азыркыдан да коркунучтуу болушу мүмкүн деп божомолдошту. Эгер коронавируска вакцина жасалып же аны дарылоонун эффективдүү ыкмасы табылбаса, 2025-жылы коронавирус пандемиясы кайрадан кайталанышы ыктымал. Гарварддын эпидемиология бөлүмүнүн профессору Марк Липсичтин айтымында, адамдардын көбү вируска туруштук бере албагандыктан вирус өлбөйт, тарай берет. Азырынча калктын көпчүлүк бөлүгү вируска туруштук бере албайт, балким массалык иммунитет бардыр. Азырынча ал тууралуу билбейбиз, деген ал. Макалада жазылгандай, эгер дарылоонун жаңы ыкмалары чыгып эмдөө башталса, азыркыдай бекем тартип жеңилдеши ыктымал. Бирок мындай шарттардын жоктугунан тартипти дарыгерлердин аралыкты сактоо боюнча айткандарын аткара туруу керек болот, деп жазган авторлор. Басылманын маалыматына ылайык, окумуштуулар коронавирустан айыккан адамдын иммунитети канча убакытка чейин сакталарын али аныктай элек. Эгер ал туруктуу болсо, COVID-19 5 жылдан кийин жоголушу ыктымал. Эгер адамдарда иммунитет 1 жылга чейин эле сакталса, анда вирус жыл сайын келе бериши мүмкүн. Булак Ринг Кейжи. Бишкек шаарынын мэринин кеңешчиси: көп балалуу үй бүлөлөрдү жек көрөм, көргүм келбейт. Бишкек шаарынын кеңешчиси Гулия Алманбетова өзүнүн Твиттердеги баракчасына жазды: "Мен көп балалуу үй бүлөлөрдү жек көрөм, көргүм дагы келбейт", дейт ал. Учурда Бишкек мэриясы аз камсыз болгон көп балалуу үй бүлөлөргө жардам таратып жатат. Булак Аргумент Кейжи. Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны 506-га жетти. Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны 506-га жетти. Бир суткада жаңы 17 жаңы учур катталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Жаңы катталган учурлардын ичинен эң көбү Нарын облусунун Атбаш районунда чыгып, 11 жаңы учур аныкталды. Андан сырткары Ош облусу 5, Ош шаары 1. Жаңы катталган учурларда 4 аял, 13 эркек. Булак Барометр Кейжи. Менин атам жок. Мен багышкан. Бүгүн да азыр өтүп кеткен. Кайтадан эч жерде иштебейм. Бизге эч ким жардам бере турган адам жок. Эми бул деле камалып кетсе, мага эч ким жардам бере албайт. Ошон үчүн кечирим сурайбыз. Москвада өзүнүн баласын аяосуз сабаган Ж.Э. аттуу Кыргыз Республикасынын жаранынын иш-аракетине юридикалык баа берүү үчүн текшерүү иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Ички иштери министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, 17 апрель күнү бир катар социалдык тармактарда Москвада кыргыз жараны батиринде өзүнүн жашы жете элек баласына зомбулук көрсөткөн видео тарап, ал коомчулук тарабынан кызуу талкуу жараткан. Бул боюнча ИИМдин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматы тарабынан ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлгөн соң, видеодогу адамдын өздүгү такталган. Ал Жалал Абад облусунун Ала Бука районунун 1985-жылы туулган Ж.Э. аттуу тургун экендиги аныкталган. Жубайы 1987-жылы туулган Ж.Ж. экендиги такталды. Ошондой эле иликтөөнүн жүрүшүндө ал үй бүлөсү менен бирге 2019-жылдын 16 октябрында Россия Федерациясына учуп кетишкендиги жана учурда Москва шаарында жашап жаткандыгы маалым болгон. Андан сырткары Ички иштер министрлигинин Россиядагы өкүлчүлүгү тарабынан Москва шаары боюнча кылмыш иликтөө башкармалыгына аймактык бөлүмдөрүнө жогоруда көрсөтүлгөн жаранга РФнын мыйзамына ылайык чара көрүү боюнча кат жөнөтүлүп, Россиянын Ички иштер министрлигинин Москва шаарынын Кунцево району боюнча бөлүмүнө аталган факты катталган. Окуя 16 апрелде болжол менен саат 11:00 болгон. Аны баласын сабаган жарандын жубайы видеого тартып, WhatsApp тиркемеси аркылуу атасына жөнөткөн. Атасы болсо ошол эле тиркем аркылуу туугандарына жөнөтүп коюп, видео интернет желесине тарап кеткен. Аталган үй бүлө 3 баланы тарбиялайт жана дагы наристе күтүп жатышкандыгы маалым болду, деп билдиришти ИИМден. Учурда видеодо жарандын иш-аракеттерине юридикалык баа берүү үчүн тиешелүү иштери жүргүзүлүп жатат. Булак Чындык Кейжи. Коюлган акчалар